Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Камчыбек Ташиев 5 жылда коррупциядан 300 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүлгөнүн айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанда 2020 жылдан бери коррупцияга каршы күрөштөн мал-мүлк каражат түрүндө мамлекетке 300 миллиард сомдон ашык каражат кайтарылганын билдирди. Бул тууралуу Атайын кызматтын төрагасы Регион телеканалына жемкорлукка каршы күрөш боюнча курган маегинде айтты. Анын сөзүнө ылайык 1000ден ашык завод, фабрика жана ар кандай мекемелер, ошондой эле 30 000 гектардан ашык жер мамлекетке алынды. Коррупциялык элементтер азайды. Азыр мамлекеттик мекемелерде жок дегенде коррупцияга аралашкандан айбыгып, мыйзамдан коркуп калышты. Биз эми муну андан ары өнүктүрө берсек, коом, мамлекеттик органдар көнөт, деди ал. 2020 жылы октябрь окуясынан кийин келген бийлик өлкөдө жемкорлукка жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш жүргүзүп жатканын жарыялап, андан бери бир катар азыркы жана мурдагы чиновниктер кармалган. Алардын арасында келтирилген чыгымды бюджетке төлөп эркиндикке чыккандар да көп. Эл аралык Transparency International уюмунун 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексине ылайык Кыргызстан жалпы 100 баллдан 25 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. 2023 жылы 26 балл менен 141 орунга жазылган болчу. Упай канчалык көп болсо, жемкорлук деңгээли ошончолук төмөн. Президент Садыр Жапаров 2024 жылы 31 декабрда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматта иштөөгө өмүр бою тыюу салынат. Кылмыш жаза кодексинин коррупция жана шалаакылык беренелери менен айып тагылгандар күнөөсүн мойнуна алуу боюнча тергөө менен келишим түзүп, келтирилген чыгымды толугу менен төлөгөндө ушул беренелерде жаралган жазанын жарымын абакта өтөшү керек. Шектүү күнөөсүн мойнуна алса да пробациялык жаза колдонулбайт. Кыргызстандын бириктирилген бюджети 1,1 триллион сомдон ашты. Клиника Маманова – многопрофильный лечебно-диагностический медицинский центр по оказанию специализированной помощи. Ежедневно мы проводим большое количество осмотров и консультаций по различным заболеваниям. Специалисты нашего центра – это врачи с высокой квалификацией и большим опытом. Оборудование экспертного класса, строгое соблюдение стандартов диагностики и лечения способствует точной диагностике и назначению необходимой терапии. Профессиональное ультразвуковое исследование на аппарате экспертного класса врачом высшей категории позволяет проводить комплексную диагностику самого высокого уровня. В медицинском центре оказывают все виды стоматологической помощи: профилактика, диагностика, лечение, удаление, имплантация, протезирование зубов, исправление прикуса. Клиника Маманова готова оказать полный цикл амбулаторно-поликлинических и диагностических услуг по доступным ценам с заботой о вашем здоровье. Кыргызстандын быйылкы жылга консолидацияланган бюджети 1,1 триллион сомдон ашты. Бул тууралуу ынтымак ордодо министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өкмөттүн кезектеги жыйынында айткан. Жыйында Кыргыз Республикасынын 2023 жылга жана 2026-2027 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджет жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланган. Бүгүн биз 2023 жылга консолидацияланган бюджетти карап жатып, анын көлөмү 1,1 триллион сомдон ашканын расмий түрдө жарыялайбыз жана 2023 жылы триллиондук тарыхый чекти басканыбызды белгилейм. Бекитилген консолидацияланган бюджет 708 миллиард сом болчу. Азыр 381 миллиард сомго өсүү же 153% көбөйүү менен жылды жыйынтыктаганы жатабыз. Киреше жана чыгышаларды эсептегенден кийин 10 миллиард сомдон ашык профицит менен бул жылдан чыгабыз, деди Адылбек Касмалиев. Министрлер кабинетинин төрагасы бюджеттин көбөйүшү экономиканын өсүш темпи менен шартталганын белгилеп, узап бараткан жылдын 10 айында ички продукттун өсүшү 10%га түзгөнүн айтты. Отурумдун жыйынтыгында министрлер кабинети республикалык бюджетке өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу чечимди жактырган. 2023 жылдын бюджети жөнүндө мыйзамды Жогорку Кеңеш 2024 жылдын 11 декабрында кабыл алган. Президент Садыр Жапаров ага 2023 жылдын 15 январында кол койгон. Документке кийин да өзгөртүү киргизилген. Жыл аяктаган соң бюджеттин аткарылышы боюнча да мыйзамга алымча кошумчалар болот. Мунун баары кабыл алынган, такталган жана аткарылган бюджеттер деп аталат. Кыргызстандын азыркы бийлиги 2020 жылдан тартып бюджетте өлкөнүн бардык тармактагы киреше чыгышасын кошуу менен консолидацияланган бюджет же бириктирилген бюджет деген аталышта сунуштай баштаган.
Muгалим буюм эмес кесиптик бирликтер Садыр Жапаровго Эдил Байсаловдун үстүнөн арызданды. Кыргызстандын кесиптик бирликтер федерациясы педагогикалык бирикмелери менен биргеликте президент Садыр Жапаровго расмий кайрылуу жолдоду. Буга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсаловдун коомчулукта кызуу талкуу жараткан сунушу себеп болду. Эске салсак, ал буга чейин начар мугалимдердин 15-20% жумуштан кетирип, алардын ордун көчөдөн келген кадрлар менен толуктоо керектигин айткан эле. Өлкөдөгү 184 000 мугалимдин атынан жасалган кайрылууда кесип кошуулдар билим берүүдөгү абалды өтө оор деп баалашкан. Бүгүнкү күндө билим берүү системасы мугалимдердин күчүнүн, каармандыгынын гана эсебинен кыл учунда кармалып турат. Алар чарчаганына, басымга жана эмгек шарттарынын ооругуна карабай күн сайын класстарга келишүүдө, деди катта. Кесиптик кошуулдар кадрлардын жетишсиздиги курч экенин белгилешти. Учурда 2261 мамлекеттик мектепте 947 мугалим жетишпейт. Мындай шартта жапырт жумуштан кетирүү коркунучу ансыз да шайы кеткен системага урулган сокку катары кабылданууда. Эмгек институтунун изилдөөсүнө ылайык абитуриенттердин 5,5% гана мугалим болууну пландашат. Мунун себептери айлыктын аздыгы, класстардын жык-жыйма толушу, мектеп имараттарынын эскилиги жана тынымсыз психологиялык басым. Кыргызстанда соттук отурумдарды түз эфирде алып берүү башталды. Кыргызстандын жогорку соту калкка соттук отурумдарды трансляциялоону баштады. Учурда долбоор пилоттук режимде киргизилүүдө. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 2025-жылдын ноябрь-декабрь айларында ар түрдүү категориядагы иштер боюнча сот отурумдарын видеого тартуу башталган. Бардык сот отурумдарынын видео жазууларын жогорку соттун YouTube каналына жайгаштырылат. Долбоордун башкы максаты сот адилеттигин калк үчүн мүмкүн болушунча ачык жана түшүнүктүү кылуу болуп саналат. Видео материалдар пилоттук режимде даярдалган жана агартуу максатын гана көздөйт. Үчүнчү жактар тарабынан коммерциялык максатта пайдаланууга, ошондой эле автордук укук ээсин уруксатсыз көчүрүүгө жана таратууга жол берилбейт деп билдирди жогорку сот. Эсиңиздерге салсак, ушул жылдын майында президент Садыр Жапаров Кыргызстанда соттук отурумдарды телевидение, радио аркылуу же интернет тармагында түз эфир режиминде трансляциялоого уруксат берген мыйзамга кол койгон. Жазык процесстик кодексинин 290-беренесине ылайык процесс катышуучуларынын өтүнүчү боюнча же соттун демилгеси менен сот отурумдарын реалдуу убакыт режиминде онлайн трансляциялоого шарт түзөт. Мындай түз эфир телерадио аркылуу жана интернетте жүргүзүлүшү мүмкүн. Камчыбек Ташиев коррупционерлердин жанында отуруп калып, тамагынан аш өтпөй кыйналганын айткан. Улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн регион телеканалына маек куруп, анда буларды айтып берген. Анын айтымында мурдагы премьер-министр коррупцияга шектелип кармалып, мүлкү конфискацияланган. Кийин ал айып төлөп чыгып, Куран окутууда жанына отуруп калган. Бирок ал киши жаныма отуруп калганда жеген тамагым кекиртегиме тыгылып турду. Өзүм да жаман жерде отургандай сезилип жатты, деди Ташиев. УКМКнын башчысы коррупционерлер колго түшкөнү менен бул багытта натыйжа болбой жатканын белгилеп, мыйзамдар катаалдаганын кошумчалады. Эми паракорлор жазадан кутула албайт. Урматтуу кыргыз элим, чет өлкөгө операцияга чыгам. Жакында $15,000 керек болуп атат. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн жашап келем. Ошондо эле кызык калбады. Акыркы күндөрү ушу балдарым эле жашап калдым дегендир. Менден карыз эмессиздер. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Балдарым үчүн чыгуудан, айласынан интернетке жардам сурап, Мбанк Алина деп чыгат, Сбербанк Замира деп чыгат. Айла кетип жардам сурап чыгуудан сиздерден сураныч. Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берип коюңуздар. Саламаттык сактоо министрлиги ири текшерүүдөн кийин жүздөгөн жеке клиникаларды жапты. Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги жеке медициналык жана фармацевтикалык уюмдарга жүргүзүлгөн масштабтуу рейдтин жыйынтыгын жарыялады. Текшерилген мекемелердин дээрлик жарымы иштөөгө негизи лицензиясы жок, көмүскөдө иштеп келишкени аныкталды. Мекемеден билдиришкендей, рейдтер медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатына көзөмөлдү күчөтүү, ошондой эле лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө жана жарандардын ден соолугун сактоо жөнүндө мыйзамдардын сакталышын камсыздоо максатында
максатында бүтүндө өлкө боюнча жүргүзүлгөн. Кооптуу статистика текшерүү менен жалпысынан 541 жеке медициналык уюм камтылды. Жыйынтыгы купулга толбойт. 246 клиника 45% такыр эле лицензиясы жок иштеп келген. Документтери бар 295 уюмдун ичинен 110-унда олуттуу мыйзам бузуулар аныкталган. Диплому жок жана антисанитария шартында дарылашкан аныкталган мыйзам бузуулардын тизмеси бейтаптардын диплому жок жана антисанитария шартында дарылашкан аныкталган мыйзам бузуулардын тизмеси бейтаптардын ден соолугуна олуттуу кооптонууну жаратат. Лицензиясы бар клиникалардын инспекторлор төмөнкүлөрдү табышкан. Лицензияда каралбаган кызматтарды көрсөтүү, кызматкерлердин тиешелүү билиминин сертификаттарынын жана аттестациясынын жоктугу, дарылоого медициналык билими жок адамдарды тартуу, санитардык нормаларды одоно бузуу жана аспаптарды тийиштүү деңгээлде стерилизациялоонун жоктугу. Катаал чаралар, миллиондогон айып пулдар жана кылмыш иштери текшерүүнүн жыйынтыгы менен 263 медициналык уюмдун иши токтотулду. Жалпы суммасы 20 миллион 740 миң сомдон ашык айып пул салынды. Мыйзамсыз ишмердүүлүк боюнча 246 фактыга укук баа берүү үчүн материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Саламаттык сактоо министрлиги жарандарды сак болууга жана шектүү клиникаларга кайрылбоого чакырат. Лицензиясы жок мекемелерге кайрылуу өмүргө олуттуу коркунуч келтирет. Тиешелүү билими жок адамдарга дарылануу жана антисанитария шарты оор инфекцияларга, кабылдап кетүүлөргө жана ден соолукка орду толгус зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн деп баса белгилешти мекемеден. Ташиев эл арасындагы коррупцияны жараткан мамлекеттик органдар. Карапайым калктын арасында коррупцияны жараткан бул мамлекеттик органдар. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев интервьюсунда билдирген. Анын айтымында мамлекеттик органдардын арасындагы коррупция негизинен бюджеттик каражаттарды бөлүштүрүүдө, аларды пайдаланууда жана жыйынтыгын чыгарууда билинет. Мамлекеттик органдардын арасында коррупцияны жөнгө салуу, жоюу негизги милдеттердин бири. Андан тышкары кызматтык абалдан пайдаланууга, бюджеттик финансылык каражаттарды өзүнө ыйгарып алуунун негизинде коррупция башталат. Мына ошолорду тартипке салуу үчүн бизде көп иштер жүрүүдө. Президентибиз менен чогуу коррупцияга каршы беренелерди жана бир топ мыйзамдарга чоң өзгөртүү киргизүүнү чечим кылдык. 2024 жылдын аягына чейин ошол мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алдык. Президентибиз Садыр Жапаров 2024 жылдын 30 декабрында коррупцияга жазаны күчөткөн бул мыйзамга кол койду деген Ташиев. Эске сала кетсек, Кыргызстанда буга чейин жемкорлукка айыпталгандар айып пул төлөп эркиндикке чыгып кеткен учурлар болгон. Эми ошонун баары өзгөрүп, жаңы мыйзамда күнөөлөгөн адам өз күнөөсүн мойнуна алса да, тергөө менен кызматташса да, келтирилген зыянды ордуна койсо да, коррупциялык брендинде каралган мөөнөттүн жарымын сөзсүз камакта өткөрүшү керек. Коррупцияга каршы мыйзамдардын беренелери 7 жылдан жогору.